Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly cemaat, Allah Taala barыңыздардын ниетиңиздерди, тилегиңиздерди кабыл кылсын. Дайым эле айтып жүрөбүз, Кимде ким Аллах Тааланын үйлөрүнөн болгон бир үйгө басып келчү болсо, Кудай Таалам бир кадамына сооп жатса, экинчи кадам менен күнөөлөр кечирилет дейт. Кудай Таалам ар бирибиздин баскан 10 кадамыбызга сооп жазган болсо, сол кадамыбыз менен пендечилик кылып кетирген кемчиликтерибизди кечирген болсун иншалла. Assalamu alaikum. Эми тугандар, бүгүн буюрса мына тараа башталат. Ороз айы келди. Көптөн күткөн ороз айы келди. Эми баары деле билебиз, ороз айы бул жанакы биздин сезонда күткөн сезонубуз. Ошо ороз айында соопту иштеп калышыбыз керек. Биздин негизги максатыбыз ошол. Анан акимде ар кандай максат, тилек, ниети бар да, кейлердин максаты башка болушу мүмкүн орозодо. Кичине арыктап алайын, фигура кармап алайын деген максат болушу мүмкүн. Бирок бул жерде эмне? Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Анткени бул орозо ибадат. Жана 5 бардын бирөөсү бул орозо ибадат тугандар. Бул орозонун ибадат экендиги Куранда бекемделген. Аллах Таала Куран Керимде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Силерде мурдакыларга орозо фарз болгондой эле, силерге дагы орозо кармоо фарз болду дейт. Эми бул орозо да, орозону кармаш керек. Эми орозодо бул кандай десе, негизинен биз баягы тамак аштан тыйылышыбыз керек го. Ошол жерде орозону качан оозду жап токтотуш керек. Ошол нерсени дагы Аллах Таала Куран Керимде бизге айткан. Bakara suresinin 187. ayetinde. Kulu vaşrabu hatta yetabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Demek sizler jegile içkile tаңдын жарыгы менен түндүн караңгылыгын ажыратканга чейин дейт. Демек бизде таң экиге бөлүнөт. Жалган таң, анан чын таң болуп туруп. Биринчиси жалган таң деген вертикалный болуп туруп, аппак болуп кетет дагы, кайра караңгылап турандан кийин горизонталный акырын жарып баштайт. Ошол экинчиси бул чын таң. Ошол чын таң ошондон башталат да, ошого чейин биз оозду бекитишибиз керек тугандар. Эми анан ошол жерде орусча айтмакчы притик такап туруп, именно ошол жерге чейин эметпестен ичинде 5 мүнөт эртерээк жаап кое бериңиздер. Ошол нерсени эртерээк жапкан жакшыраак да, оозду жапканда. Бул эми өзүбүзгө жакшы, убакыт өтүп кетпесин деген сөз да, баягы жерде. Бизде болсо билесиздер, ошо именно дастарканга отурганда сөз башталат, аркайсын сүйлөп отуруп, убакыт өтүп кеткендер деле болуп атат баягы жердечи. Ошого баягы сөз азайтып, ошо убакыт эске алыңыздар да, 5 мүнөт эртерээк эле жапканга аракет кылыңыздар. Эми негизи орозодо биз ошол азыраак жешибиз керек. Мен жыл сайын эле айтам. Орозодо башка 5 жыл жеген убакытка караганда азыраак тамак жешибиз керек. Бирок бизде шу өчүбүз бардай орозодо жейбиз да. Орозодо милдет кылып алабыз. Мен орозом деп, кечинде биринчи, экинчи жейбиз. Эртең менен дагы биринчи, экинчи жейбиз. Бул ашкадан деле таң калса керек. Мындай болчу эмес эле эмне болду буга депчи баягы жерде. Биз кичине эс алышыбыз керек да. Баягы биз жылына 1 ай эс алгандай эле ашказанда 1 ай эс алдырышыбыз керек да. Биз 1 ай ичинде орозодо ашказанды чарчатып алабыз да. Ошон үчүн ойлонойт тугандар. Себеби орозон эмне кармайт? Орозонун дагы бир мындай пайдасы, ичине курсак ачканда биз ошол мындайгы тамагы жоктор, кээде кембагалдар ушундай курсак ачат турбайбы деп, ошону дагы эмне экен? Бул эске сактап ошону эметет экенбиз. Ошону дагы мындай пайда алат экенбиз да, өзүбүзгө. Пайда алат экенбиз. Эми курсак ачканда чындай эле ой келет да, эми тамак жейин дейсиң, жей албайсың. Көрөбү? Жебеш керек. Жейин десең тамак жок эмес, бар. Бар болсо да ошону жей албайсың да, курсак ачып турат. Бул жерде баягы кээдейлер бар, жейин десе тамак жок да. Жейин десе тамак жок. Ошолорда биз өзүбүзгө сабак алат экенбиз да. Бул орозонун дагы бир пайдасы ошондон экен. Эми жашоодо карап көрсөк, бизге мейли эми. Күндө тамак жеп турабыз. Жумасына бир жолу тамак жей албаган үйлөр бар да азыр. Жок. Бар.
Hiç kim kepildik ала албайт. Андай адам жоқ Кыргызстанда дер. Толтур андайлар. Кейбіреулер ооруп калган, же ошо оорусуна дарысын акча таба албайт, же кварплатын акча таба албайт. Тамак деле жебейт алар. Ошо нан чай менен эле жашаганда толтур экен туугандар. Ошо окшондорду биз эмне көрсүн сессин деп туруп мисалы ордон кармап атабыз. Ошону ойлонойт туугандар. Өтө көп эле ысырапкерчиликке жол бербейли. Сен мына биздин ажообуздун дагы буйругу бар, ысырапчылыкка каршы деп. Ошол мына орозого дагы тиешели. Орозого дагы тиешели. Мисалы мына азыр орозодо көпчүлүгү ифтарга чакырат адамдарды. Биринчи, экинчи, үчүнчү болот. Эми бул чындап келгенде ачка жүргөн адамдар эмес да, туурабы? Бул ысырапкерчилик да. Эгерде ошончолук ниетибиз бар болсо, жетим, жесир, ошо муктаждарды чакыралычы, ошондочу. Мен жарашат алардычы. Ушуларды жегиле, ашканын салып кеткиле десек, ошол жарашат да, ошол жарашмак да. Бизде айтат го, кайсыл жерде элдер той болуп жыйналып, ошол жерде эгерде муктаждар жок болсо, береке жок дейт ал жерде. Береке жок болот ал жерде. Эми бизде жаллаң ошо колунда барлар, өзүнө ток адамдар жыйналып алабыз дагы ошол жерде жеп туруп кетебиз. Ошол эле убакытта биздин бир кошунабыз, биздин көчөбүздө экөө-үчөө бар, нарк көчөдө экөө-үчөө бар, жумасына бир жол тамак жей албагандар бар. Мисалы, мен 2 күн кейдим. 2 күн ушунчалык кейдим. Бирөө келген экен, бул жерде жана күнү бөлөр кичине зекет беребиз дегенне, көп эмес 2 миң сомдон эле зекет. Анан бөлөлөр кийим таркатты, кийим алып келген экен. Алып келсек ошо көп балалуу экен. Кийимдерди алды. Баягы зекеттен алып, анан түз эркектер кайрыла албайт, аял киши. Аялым айтат экен, эжеке эт жейлейбиз. Эт болсо, бир аз болсо дагы жакшы болот эле деп араң айтат деп баягы. Түз карай албайт деп баягы көзүн алып качыпчы. Эми элестетип көр. А бизчи? Күндө тандап жеп атабыз, туурабы? Тандап жеп атабыз. Койдун этин жегим келбей калды, мен уйдун этин эле жейинчи. Тооктун этин жейинчи. Индүктүн этин жейинчи деп тандап жеп калдык биз азырчы. А бирок эт жегендер бар экен азыркы күндө. Себеби көп балалуу экен. Анын жолдошу инвалид экен, иштей албайт экен. Өзү жалгыз иштейт экен. 7-8 бала, күйөөсү байкуш, Алла разы болсун. Күйөөсү инвалид болсо, ошону менен дагы кошо барын багып атат ошо жалгыз аял. Өзү көтөрүп атат ошол жүктүчү. Арга жактан сурап атат, мисалы бир аз болсо дагы ошондой бир эт барбы, эт болсо мен ошону балдарыма деп сураганын карасаңар. А биз болсо этти тандап атабыз азыр. Мисалы азыр араңыздарда бир жумадан бери эт жейлектер барбы? Кол көтөрүңүзчү. Ким бир жумадан бери эт жейлек? Бирөөңүздөр кол көтөрүп жатты. Күндө жеп атабыз биз эт. Карасаңыздар, биздин эле жаныбызда бар экен да, мисалы 2 айлап, 3 айлап эт жебегендер. Эмнеге биз аларды ойлобойбуз? Жок дегенде биз орозодо ошолорду ойлоп коелу туугандар. Жок дегенде орозодо. Орозодо мисалы биз эт азыраак жеп ошолорго берели туугандар. Дагы бирөөсү келиптир. 7 баласы бар экен. Үй суук болуп атат дейт. Бир жерге квартирага чыгайын десем дейт, көп балалуу экен деп квартира бербей атат. Таксыр дейт. Квартирадан кыйналдык дейт. Эми жашаган үй суук экен чыдай эле картабай пескоблоктон бүтүптүр да. Мындай кыйналгандар бар да туугандар. А биз болсо тегерегиде бар деле күлүп жайнап жүрсө телеге көрүнөр экен да бизде. А бирок муктаждар толтур экен туугандар. Кичине мындай
ылдыйраак түшө турган болсок ошолорду көрөбүз да. Биз ылдыйга түшпөй койдук. Бардыгыбыз эле ошол асманда болуп калдык азыркы заманда. Кичине ылдыйга түшсөк ошолордун баарын биз көрөбүз ошол. Биздин эле катарыбызда жанаша. Алар айтпайт экен, жар салбайт экен өзүн. А мечитте биз иман болгондон кийин бизге келет экен алар. Бизге келип бизден сурайт экен. Бирөөсү багыш келиптир. Күйөөм дейт, ошол жан башынан операция болгон иштей албайт дейт. Бир кызы гемодиализде экен. Бир кызынын жүрөгү ооруйт экен. Өзү операция болуптур, иштей албайм дейт. Несине жетиштирет? Кыйналып кеттим дейт. Bir gün tünde saat 12'de çalıptır dedi men kelçeğime. Gemedalizge 2900 son jetpey atar. Akça bar bele bolsa jardan beriңiz dedi. Karasaңыздар. Misal alar bayquşlar. Tölkö darı akça kerek de bu tamakta oylogon jok alarчы. Oylogon jok. Oylogonga wagt tagın jok da. Antkeni alarga densoluk kerek da. Densoluk üçün köreşip otat alarчы. A biz bir gün et yok bolsa uyda janjal kebiri bilelerdi. Kuday talan bizi et je dep jönötkön jok da bul jaşogo tuurabı. Jok degende tugandar keliңиздер ошол орозодо ушундай bir emeteyik. Orozodо bir kayırımdılık kılalı. Orozodо жардам берели ошону. Эгер ифтарга чакыра турган болсок да ошо карап туруп ошондойлорду чакыралы же ошондой адамдар керек болсо айтыңыздар мен таап берем ошондойлордучу. Жана күндагы ошол bir Allah razı olsun bir kafenin ээси кичине bir коноктоп коюн деди эле жалаң эмелерди алып бардым. Калескачандарды, анан жетимдерди, жесирлерди бирөөсүн алып бардым. 6 баласы менен келди. Столго отурдук, тамак жедик, бүт салып кеткиле дедик. Бүт жыйнап салып алды. Баягылар сүйүнгөнүн айтпай. 4 пакет болду баягы жердечи. 4 пакетти салып алды дагы таксисине чейин төлөп берди, Allah razı olsun ошол. Такси келип кетсин төлөп берди. Аябай сүйүнүп кетти. Баягылардын жүзүн карасаң, мындай бир ушунчалык бир бактылуу да баягы жерде. Келдир ушундай кайрымдуулук кылалы. Эгерде оозачар өткөрсөк, жеп эле жүрөт адамдар. Ысырап кылбайыкчы туугандар. Жеп эле жүрөт. Ошондой бир муктаждарды чакыралычы бул жашоодо. Толтура. Эгерде ошондой муктаждар керек боло турган болсо, мына биздин арабызда азыр мына ЭМТУда иштегендер отурат, аймактык башкармада. Ошолордон сурайык, аларда деле бар керек болсо. Тизмеле туруп, канча адам керексе мына деп сиздерге берет ошонучу. Аларда деле муктаждар кайрылып турат да. Жандай эмеспи? Кайрылат. Кайрыла турган болсо ошондой айыл өкмөтүнө ана бизге кайрылат экен да. Элге жар салбайт экен да андайларчы. Өзүнүн муктаждыгын. А биздечи Пайгамбар хадисинде келет. Эгерде сен шорпо кылсаң, суусун көбүрөөк куй дагы кошунаңа бер деген хадис бар. А биз тамакты жасайбыз дагы эртең менен калса итке беребиз. Же төгүп салабыз. Бүгүнкү тамакты эртең менен жебейт азыр бизде көпчүлүгү. Ошондойлорго берсек кана. Берсек жарашат да. Жокта орозону шылтоолоп, келгиле ма орозонун урматына деп туруп, конокко чакырайык, жоксо ошолорго эмне зыярат кылып барайык, ошол тамакты көтөрүп алып туруп, мисалы, бир казан манты жасап алып туруп, же бир 20-30 самсабызды көтөрүп алып туруп, баралы ошолорду зыярат кылалы, орозо менен куттуктайлы ошондой муктаждарды. Кантип эле мисалы билбейбиз ошол нерсени. Билебиз да, туура, бар да. Мына жаз келип калды, ошолордун жаз кийимин алып берип коелу, ысырап кылбастан. А бизде көйчө мына меште алып келесиздер. Өзүңүздөр эскиңиздерди алып келесиздер да, ошол жерде. Мына ушу мен былтыркы эским, ошону муктаждар болсо бергиле деп, өзү жаңын алып кийип алган, ошол жерде. Жаң алып келиңиздер, ошолор да бир жаңыны кийсин. Allah razı olsun. Misal bizim meşte ошондой кайрымдуулар көп болот. Misal мына бир 700-800ге жакын мисал бут кийим таркаттык. Ошо кайрымдуу инсандар зекетин берди. Жаңы bir 100ге жакын спортивный мен таркаттык асты үстү кылып туруп. Болот да эгерде ошону тарката турган болсо. Анан туугандар, орозо бул ибадаттын төрөсү экен да. Орозо ибадаттын төрөсү. Бизде мурдатан 30 күндө көнүп калганбыз, 29 күндө эле болушу мүмкүн. Пайгамбарыбыз эгерде 9 жыл ордо туткан болсо, ошонун 5-6 жылын 29 күн кармаган дейт. Себеби пайгамбар айткан, орозо мындай болот деген, анан же болбосо мындай болот деп 29 күндү көрсөткөн да. 30 күн деп туруп бизде ошону бекем кармап алган да. Биз муфтиятка баш ээле тургандар. Муфтият качан десе ошону кармай берели.
муфтият ошол ач дегенде биз ачалы. Биз ошолордун кол астындабыз да биз. Кудайдын астында ошолор өздөрү жооп берет. Анан биз мындай өзүбүздүн башчыларга каршы чыкпаганыбыз оң да. Бөйрөктөн шыйрак чыгарып. Андан кийин мисалы бизде жыл күн эсеби менен эмес, ай эсеби менен кармайбыз. Мисалы бир күн эсеби менен караганда 365 күн болсо, ай эсеби менен 11 күн айырма. 354 күн, 355 күн болот. Ошол себептен 10 күндөн орозо жылып турат туугандар. Bir ayda 3 yıl жүрөт. Ошентип 36 жылда bir тегеренет экен да орозо. Çünkü oldu 36 yılda bir kelет экен. Бизден орозобуз. Эми туугандар. Мисалы азыр мына орозодо биз эме ордо фитрди беребиз, ордо фитрди беребиз. Эми туугандар ордо фитрди сиздер имамдарга беришке милдеттүү эмессиздер. Чындап калганда шариатта ачык айткан турган болсок. Ошол муктаждарга өзүңүздөрдүн бергениңиздер жакшы да, бизди карыз кылбай. Эгер өзүңүздөр муктаждар боло турган болсо. Эгер таппасаңыздар, анда мечитке берсеңдер болот. Же болбосо азыр мына бизде ар бир мечитке QR коду менен эметип бияка бешиктер ийилип койдук. Зекет, садака, питер садака деп туруп ийилип койдук. Эгер кимде болсо ошо питер садакасыны ошо QR код менен тартып туруп, ошол жака салып кое бериңиздер. Ошондо бул туура муфтиятка түшөт дагы, ошол жерден бөлүштүрүп уже таркатат туугандар. Ошол бул эми бизге дагы иш жеңил болду да. Мен ошого сүйүнүп атам да. Эгерсе менин моюнума түшөт экен да, сиздер садака яшыкка салсаңыздар, аны таркатыш керек. Эгерде өзүңдөрдө болсо, өзүңдөр бергениңиздер бул жакшыраак болот да. Бизди карыз кылбай, бизди милдет кылбай. Эгер жерде. Негизи шариаттын көрсөтмөсү ошол туугандар. Эгер ошончолук бере тургандардан таппасаңыздар, анда мына биздин яшиктерге салсаңыздар, анан ошол жана QR код менен ошол жактан да которсоңдар болот. Мына муфтият ошондой бир жакшы шартты түзүп койду. 3 QR код турат. Зекет берем десеңиздер, зекет. Жөн эле садака болсо садака. Эгер питер садака болсо, питер садаканы 3 бөлүктүрүп коюп койду. Мына эшикте QR код менен турат. Ылдыйкы катты да үстүндө дагы. Ошентип бизди карыз кылбай, ошол жака которуп коюңуздар же болбосо. Эми зекетти билесиздер. Зекет. Зекет дегенде бул жылына бир жолу парз боло турган, бул ар бир колунда бардар кишинин милдети. Көбүнчө бизде ошо орозодо бергенге аракет кылат да. Не себептен? Орозодо нафилдерге парыздын сообу жазылса, парыздар 70 эсе көбөйөт дейт. Парыздар 70 эсе көбөйөт. Ошол себептен зекетти биз ансыз деле беребиз да. Орозодо берсе дагы 70ке көбөйөт да. Ошол себептен көбүнчө орозодо берем деп аракет кылгандар да ошондон туугандар. Эми мисалы биз айтат. Садаканы оң колуң берсе, сол колуң билбесин дейт го. Зекет элге көрсөтүп берсең болот, шарият уруксат берет. Орусча айтмакчы, по-любому беришиң керек да, аны бербесең кутулбайсың да. Мисалы, мына $1000 менин быйылкы зекетим деп мен бере турган болсом, Ажыбек неге Ниматулла берет дагы мен бербейм деп туруп, бул эми кээде баягы эл көрсөнгө кызыгып кетиши мүмкүн да. Менен $2000 деп берип коюшу мүмкүн элдин көзүнчө. Эске алына берет. Анткени муктаждардын акысы үчүн да, муктаждардын пайдасы үчүн шарият уруксат берет ошону. Элге көрсөтүп бетиң деле. Намаз сыяктуу да. Намаз эл бар болсо окуй койбойсуң да, туурабы? Эл болсо да окуйсуң, эл жок болсо да окуйсуң. Зекет дагы мына ошондой туугандар. Азыркы мен айткандай муктаждар бар да. Ошол себептен элге показга кылып болсо деле мен деп берсең, ага деле шариат уруксат берет туугандар. Эми бул жерде быйылкы зекеттин өлчөмү чыкты. Алтындын орточо баасы азыр 4450 сом экен 1 граммы. 2025 жылдын зекети. Канча? 2025 быйылкы жылдын зекети 1 грамм алтын азыркы ушул айда эске алынганда 4450 сом болот экен 1 граммы. 85 грамм алтындан жетип ошондон ашса зекет берүү парз болот, милдет болот адамга. Ошондо 386.075 сом болот экен да. Кимде өзүнүн баягы запаста турган акчасы ошол 386.000 сомдон өйдө болсо, ошонун зекетини чыгарып коюш керек. Анан 386.000 сом болсо гана чыгарып коюш керек деген сөз эмес. Миллион болсо, ошо миллиондон чыгарасыздар. Бул не? Оборот, ошол обороттогу акчадан чыгарасыз.
Мисалы сизде кондитерский цехиңиз болса, ошол жерде холодильниктен, духовкадан чыгарбайсыз, ошо обороттогунан сиз чыгарасыз. Ал жерде. Ошонун 40тан биrini чыгарабыз. 40тан бири ошол 386.075 сомдун 40тан бири 9.668 сом болот экен. Мындай караганда көп деле эмес да. Ошончо акчасы бар адамга бир 10.000 сом эч нерсе деле эмес. Бирок 10.000 сом жанагы мен айткандай бир муктажга берсек, кичине акча койсо 2 жол гемодиализ алат ошолчу. 2 жол гемодиализ алат. Гемодиализ албаса кыйын экен байкуш. Шишип кетет турбайбы баягы жердечи. Денеге зара чыкпаса шишип кетет экен да. Ал ошол 1 саат 2 саат жатат экен. Канын бул жактан алып, канын арасынан ошо зараны тазалап туруп, кайра бул жактан куят экен да. Ал бизге окшоп каалаган убакта сундук иче албайт экен айбашта. Ушунчалык ойлонот экен да баягы жерде. Ошондой муктаждар бар туугандар. Ошондуктан орозодон пайдаланып, мүмкүн болушунча зекеттерди дагы бир аракет кылалы туугандар. Зекеттерди дагы бергенге өз эсине тапшырганга аракет кылалы. Андан кийин орозо дегенде бир гана ошол ашказанды гана тойгозолу, ашказан менен гана кармаш керек деген сөз эмес. Биз тамакты токтотуп, ашказан менен ашка жүрүп, телевизорду тыйбасак, пайдасы жок экен да. Демек, орозо дегенде биз ошо тил менен, көз менен, кол менен, бутубуз менен, кулагыбыз менен бүт орозо кармашыбыз керек экен да. Бүт орозо кармаш керек. Орозо кармалып туруп ар нерсени көрө бербеш керек. Мүмкүн болушунча орозодон пайдаланып Куран окуганды үйрөнөлү туугандар. Куран окуйлу. Окуганды билбесек, мына бул жерде имамдар бар, мечиттер бар. Ошол жерде келип туруп, бир айда жокмунда Куран окуганды үйрөнүп алалы. Мына орозо башталды. Жакшы аракет кылсаңыздар, 3-4 күн, бир жумада Куранды үйрөнүп аласыздар. Калган 20 күндө Куранды окуй бересиздер анан. Мисалы биз мечит өрттөнүп кеткенге чейин бул жерлерде Курандарды койчу элекпиз. 500-600ге жакын Куранды койдук. Окуган адамды көргөн жокмун да. Мисалы мына араб мамлекеттерине же барсаң, ошол жерде Куранды окуп отурган адамды көп көрөсүң да. Мен өзүмдүн мечитимде көрбөдүм да ошон үчүн. Куран окуңуздар, келиңиздер деп канча айтамын, дагы эле жок да баягы жердечи. Келиңиздер, мына кареке бар бул жерде, туруп койсаңбы? Мына кареке буюрса 24 саат ушул жерде. Куран окуйм десеңдер, келиңиздер, мына кареке үйрөтөт. Куранды баштан аяк толук жаттаган, диплому бар. Куран Нур Ислам институтун бүтүргөн. Келиңиздер, сага алыңдар, мына мен Кудайдын астында жүзүм жарык. Мен айттым сиздерге, мына Куран окуганды үйрөнүңүздөр. Дагы бир жолу айтайын. Үйрөнүңүздөр Куранды, мына кареке бар бул жерде. Бизден калбасын ошол нерсе. Алла разы болсун. Эми туугандар, андан кийин бизде тарави деген намаз бар, билесиздер. Тарави деген бул Бизде жылына бир жолу орозо айында окулат. Орозо айында окулат. Бүгүн кечинде тарави башталат бизде. Бүгүн кечинде башталат. Орозо ай биз айттык 29-30 күн болот дебедикпи? Биз бир күн мурда баштайбыз. Эгерде 29 күн болуп калса, бир күн мурдагы менен 30 күн болуп толукталат. Бир күн мурда баштаганыбыз ошондон туугандар. Мисалы күндө бир парадан Куран окулат. Күндө бир парадан Куран окулат. Ошол өзү негизи жакшы. Бизде ошо казияттан буйрук бар. Бакара сүрөсүдөн башынан ошол бир парадан күндө окусун мечиттерде. Мисалы бүгүн биринчи параны бизде окуду, эртең башка бирөө башка мечитте барса, ошо хатымды улантып кете бере турган болсун деген бизде ошондой бир буйрук бар да. Анан 2-3 парадан окусак анда кыйналып калат туугандар. Элди кыйнабаш керек. Себеби картаңдар билесиздер да, карлардын дарат кармабай калгандары бар. Мисалы, дараты сынып калат көрөк турса. Ошо бир айылда айтты, 5-6 жыл болуп калды. 3 парадан окуп тур да. Жөн эле бир 10 минутта турасың да мисалы. Бир ракатта кыямда. Узагыраак туруп калган экен, имам Аллаху акбар десе, бир чал байкуш шаршап кеткен экен. Аллаху акбар эй деп коет дейт. Бар экенсиң го балам дегендей кылып чыгып жерде. Ошого элди кыйнабаш керек туугандар. Бир пара жетет өзүнө. Ошо бир пара деле 1 саат болуп кетет. Элди кыйнабастан ошентип эметиш керек да. Элге дагы мисалы кичине жагымдуу, анан баягы орточо окуш керек да. Намаз окуган адам ошону Куранды угуп рахат алыш керек да. 3-4 бара окуй турган болсо, алхамдулиллахи раббил аламин, бул кары өзү түшүнбөйт аны, окуган кары. Эл каяктан түшүнөт? Курандын акысына кирип калабыз биз. Ошо окуган адам дагы, уккан адам дагы рахат алыш керек да бул жердечи. Анан тарав өзү негизи 2 ракаттан окулганы жакшы.
Hani kebizlere 4 rekatten kalat, biroq özü negi 2 rekattan okulat. 2 rekattan okup, ana 4 rekattan keyin misalı tasbih aytıladi bizde. Ha? Oşo Xudoy buyursa, bugun bizde oşol baştaladi. Xudoy buyursa